Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Өлкөбүздө жашыл энергетиканы колдоодо мына мамлекет тарабынан жакшы кадамдар болуп атат. Ансыңардай Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 14 ноябрындагы номер 621 токтом менен жашыл энергетика фонду түзүлгөн. Бул жакшы кадам, бирок кээ бир жергиликтүү бийликтеги беренелерге каршы келип атат. Алмаз Акунжанович, сиздердин көңүлүңүздөрдө Талас областындагы Кең Кол айыл аймагында Көгөй айылына бургум келип атат. Себеби дегенде фонд түзүлгөндөн мурда эле 1 жыл мурун ушул айыл өкмөт инвестиция тартуу максатында Energy Суу компаниясы менен биргеликте ушул күн панелдерин орнотуу боюнча иш алып барганда 150 гектарды элдик бир нече элдик жыйындарды өткөрүп, ошол жерде элдин макулдашуулугун алып, жакынкы жайытты 150 гектарды, жакынкы жайытты кайра кайталап айтып коеюн, берген. Бирок бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөтүбүзгө, айыл аймагыбызга, айылыбызга бир тыйын түшпөй жатат деген мынакей бүгүнкү күндө кайрылуулар жасашып атат. Себеби дегенде 3 миллион 213 миң сом ижарага алыптыр бир жылга. Ошол ижаранын акчасын ушул жашыл фонд өзүнүн баягы счетуна которуп, бүгүнкү күндө бир тыйын бербей атат да айылыбызга. Ошон үчүн Алмаз Акунжан ушул жашыл фонддун ишмердүүлүгү боюнча, ушул беренелердин баягы дал келбелдиги боюнча бир протоколдук тапшырма берип коюңуз деп өтүнөм. Урматтуу төрага, жакшылап дыкаттык карап, биз АТРды эмнеге кылдык? АТРды ушул айылдагы аймактарды өнүктүрөйлү, инвестиция келсин, инвесторлор келип ошол жерге акча түшсүн, бала бакчадагы биздин штаттык иштеп аткан ошол штаттык бирдиктердин айлыгын берели, жана социалдык экономикалык жактан айылыбызды көтөрөйлү деген максатта биз АТРды түздүк да. Бирок бардыгына даяр болуп, бардык инвестор тартып алып келип, бардыгын даярдап койгондон кийин жашыл фонд келип алып, акчасын алып, анан кийин айылга, жол айыл аймакка бир тыйын бербегени бул абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Ошон үчүн Кабинет министринин төрагасына дагы бир кайрылып, Алмаз Акунжан ушул маселени тактап, чоо жайын билип, мага кагаз түрүндө маалымат берип коюңуз деп өтүнөм. Рахмат сизге.